Assalamu алейкум, урматтуу достор. Бүгүн мен эрте менен эрте абетте турсам, кыргыйым алаңдап калган экен, курсак ачып. Анса кийин чакырып көрөйүн деп чечтим. Акырын коюп чакырсам, чота колго келип атат, уже адамга көнүп калыптыр. Бул деген өтө сонун жыйынтык. Бүгүн 3-күн. Биринчи күнү колго көндүрдүк, кондуруп, кечке колдо алып отурдум. Адамдан коркпой турган кылып. Экинчи күнү уже колдо тамак жеп атты. Азыр уже чакырганга келе баштады. Бул деген сонун жыйынтык. Дагы курсак ачканда эми алысыраак кылып чакыра беребиз. Бир 50 метрден келип калгандан кийин уже паранчыга тирилетебиз дагы. Анан уже охотага чыгабыз. Буйруса өтө тез чыгат окшойбуз. Бул тезле үйрөнөт экен. Бат эле көнүп калды азыр. Мен менен кадимкидей кеңири жүрүп атат. Буйруса дагы бир 3 күндөн кийин, 2 күн 3 күндөн кийин охота кылдырып көрөбүз. Таранчыларга, калаганаттарга салып көрөбүз. Азыр коркпой эле келип атат. Өтө деле агрессивный эмес. Сонун тамак дегенде жаным берет экен. Өтө кичинекей, сонун ыңгайлуу машина. Үйрөткөндө дагы өзүнчө эле бир рахат экен. Келгенин көрүп алып сүйүнүп, жаш баланы үйрөткөндөй эле. Белки чүлүлөргө окшош чоң эмес, ошон үчүн оңой көнүп атабы, же буну кыйналбашкабы, 3 күндө эле уже көнүп калды адамга. Эгер кимде ким баккан болсо, дагы секреттер болсо айта кеткиле комментарийге. Эгер бага электер болсо, ушундан көрүп аз да болсо үйрөнүп аласыңар. Эми өтө профессиональный деңгээлде эмес, бирок колдон келишинче. Бүгүн 3-күн абет. Азыр кечиракта курсак ачса дагы чакырып көрөбүз. Ошентип акырын 10 метрден 20 метрден 50 метрге чейин жылдырып алсак болду достор. Анан уже охотага чыга беребиз. Кеңири.